мектептеги билим берүүнү трансформациялоо маселеси эң башкы артыкчылык экенин, ал менин жеке көзөмөлүмдө болуп жатканын айта кетейин. Биз бул программаны алтын казык деп бекер жеринен атаган жокпуз. Экономика, каржы, айыл чарба жана башка кандай гана программалар болбосун, бардыгы ушул билим берүүгө көз каранды. Эң негизги мамлекеттик приоритет, эң маанилүү инвестиция, эң баалуу жана эң ыйык улуттук кыялыбыз гүлдөп өнүгүүгө карай эң туруктуу жана түз жолубуз билимдүү жаштар аркылуу ишке ашарын жакшы билишибиз керек. Биздин балдарыбыздын дүйнөлүк эмгек рыногунда татыктуу орун ээлеп, атаандаштыкка тең таймаша турган дүйнөлүк деңгээлдеги илим билимге ээ болуш үчүн алдыбызга максат коюп жатабыз. Мен ар бир мамлекеттик жана жергиликтүү жетекчини, ар бир мыйзам чыгаруучуну эле эмес, ар бир ата-энени, ар бир атуулду жана ар бир активистти мектеп трансформациясын колдоого чакырамын. Биз татыктуу келечекке умтулуу менен алдыга илгерилешибиз керек.